Сагынбай Орозбаков атындагы көчөнүн Нарын райондук ооруканасынан жаңы жолго чейин улоо жолу менен салынган 1 чакырым 280 метр аралыктагы унаа жолу жай мезгилинде асфальттанган. Бүгүнкү күнү дал ушул көчөнүн бөлүгүндө бир тарабында тротуар жана бир тарабында болсо арыктар казылып, лотоктор коюлууда. Буюрса мурдагыдай эмес мынакей, баткак жол менен баспай. Руслан Мамбетов 10 жылдан бери ушул чөлкөмдө жашайт. Айтымында бул жолдо унаа өтө алчу эмес, ошондой эле жамгырдан кийинки суулардагы турак үйлөрдү көздөй каптап кирет. Эми арыктар казылып бир нукка салынууда дейт. Эми бул боюнча биз айтсак, бул көчө суу толуп эле, баткактап эле жатчу. Лотокторубуз да жок болчу. Үйгө чейин суу каптап, кыйын эле болчу жолубуз. Эми буюрса мына жакшы асфальттанып калды. Лотоктор коюлуп атат. Улуу жолу менен салынган Нарын ооруканасынан жаңы жолго чейинки жол узун жолду кыскартып, сырткы каттамга чыкканга жана бейтапты тезинен жеткирүүгө шарт түзүлүүдө. Жергиликтүү тургундардын айтымында бул жолго буга чейин көңүл бурулган эместигин айтышат. 73-жылы келгем, ушул жерди кестирип алып. Ошондон бери эме болчу, могу жердин бартың эле аң траншеясы бар болчу. Анан ушул жерде топ база түштү. Жылган сайын жыл оңолуп келатат. Биякты жакшы кылып койду, бияктын проблемасы жок, кирип чыгып мурун караганда жеңилирээк болуп калды. Жолу да жакшы болуп калды, сону жасап коюшту, рахмат. Чоң жолго салыштырмалуу бияк жакшы болуп калды. Астынан да өтүп буюрса жакшы. Ол жолдордун ачылышы аябай эле жакшы болуп атат. Негизи оңолугу бар, жакшы. Кыскарып, сону эле болуп калбады. Бир эле көчөгө тыгылып атчу элек раз, могу четки көчөлөр ачылып аябай жакшы болуп атат. Элге жакшы да эми. Долбоор Нарын шаардык мэриясы тарабынан жасалып, республикалык бюджеттен 22 миллион сомго жасалууда. Азыркы учурда 70% жумушу бүткөрүлгөн. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү иштин сапаттуу жасалышы жана сезон ичинде бүткөрүлүп турушун көзөмөлгө алышкан. Сагынбай Орозбак көчөсүнүн өзүңүздөр көргөндөй 1 километр 280 метри буга чейин асфальттанган. Ал жалпы сметалык баасы 36 миллион сом болгон. Андан кийин ал жердин тротуары менен арыгы калган. Учурда биз мэрия тарабынан проектисин түздүртүп бердик 100 000 сом акча каражатына. Бүгүнкү күндө проекттин жалпы сметалык баасы 22 миллион сом болуп атат. Учурда Нарын шаарында Сагынбай Орозбаков көчөсүндө жана Жумамүдүн Шералиев көчөлөрүндө дагы жолдорду реконструкциялоо иштери жүрүүдө. Аталган жолдор ишке кирсе, Нарын шаарындагы Борбордук көчөсү толук реконструкцияланып, эл аралык стандарт менен кеңейтилет. Наргиза Жумадил кызы, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары.